Арыбаңыздар, ардактуу угармандар, Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 23-сабак эң сонун темага келдик. Өзүн өзү тарбиялоочу чөйрө түзүү. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Адамды өзүн өзү тарбиялоосунда анын достору, бирге жүргөн жолдоштору, курчаган чөйрөсүнүн, айланасындагы адамдардын да мааниси өтө чоң. Алар адамдын акыл эс, көз караш, мүнөз, пейилинин өсүп кетүүсүнө эң жакшы таасир берет, же болбосо туура эмес жолго адаштырып алып барат. Мисалы, эгерде жолдошторуң менен бирге отуруп, турган, иштеген, жашаган адамдарың ак ниет, билимдүү, ыйман, ынсаптуу болсо, сен да алардан жакшы таасир аласың. Алар менен баарлашуу, ойноо, чогуу иштөө бул өзү да сени өзгөртүп өстүрөт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, эгерде жолдошторуң текебер, бузуку, ушакчы, жалкоо, ичтар, көрө албас, кытмыр сапаттар бар адамдар болсо, билим менен өнөр, ыйман, ынсапка шылдыңдап, терс мамиледе болушса, бул сапаттар билинбей эле сага да өтүп кетет. Себеби адамдын табигаты ар дайым айланасындагылардан алып берип турат. Энергия алмашууда же көз караш, пейил, адат алмашууда билимсиз болуп турат. Бул адамдар ортосундагы байланыштын купуя сыры, эрежеси. Ал эми өз ара таасир берүүчү процессинде жолдошторун, айланадагы адамдардан да терс мүнөздөгү адамдар эгерде көп болушса, сени жакшы сапаттарыңды да басып, жок кылып жибериши мүмкүн. Мисалы, кээде жакшы пейил, мүнөздүү адамдарда туура эмес мүнөздөгү адамдарга аралашып калса, бир аз убакыттан кийин ичкич, жалкоо, бекерпоз болуп, окуусу, пейили, көз карашы терс жакка өзгөрүп кетет. Бул өтө өкүнүчтүү. Ал эми жалкоо, терс мүнөзү бар адамдар деле жакшы чөйрөгө, досторго кошулуп калса, алар көпчүлүк болушса дагы жакшы тарбиялык таасир алып, баарын таң калтырып, өзгөрүп калат. Мындай абал турмушта көп эле жолу жолугуп жүрөт. Ошол үчүн өзүн өзү тарбиялап өсүүнү максат койгон адам жакшы досторду, жакшы чөйрөнү таңдай билүүсү керек. Андан да эң жакшысы ошол чөйрөнү өзү түзсө дагы жакшы болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, кээде билим, ыйманы эрки күчтүү адамдар айланасына ошол максаттагы күчтүүлөрдү топтоп, достошуп, бири-бирин тарбиялап өстүрүүчү чөйрө дагы түзүп алышат. Талаада көпчүлүк жеген тамак даамдуу болгондой эле 4-5 тилектеш адам биригип, чөйрө түзүп, өздөрүн тарбияласа дагы бул абдан кызыктуу жана эң жакшы өсүү, ийгилик болот. Элибизде айтылып жүргөн дагы эң жакшы сөздөр бар. Үй алам десең, коңшу таңда. Сапарга чыгам десең, жолдош танда. Өсөм десең, устат танда, дос танда дейт. Булардын баары адамдардын өзүн өзү тарбиялоосунда өтө чоң таасир берип туруучу факторлор болуп саналат. Демек, урматтуу угармандар, өзүн өзү тарбиялоодо дагы маани берүүчү жакшы сөздөр бар. Досуңду айт, ким экениңди мен айтам. Жакшы менен жүрсөң, жетесиң муратка, жаман менен жүрсөң, каласың уятка деген макалга амал кылып, өзүбүздү тарбиялоочу чөйрө тапсак же өзүбүз аны түзсөк абдан жакшы болот. Өзүн өзү тарбиялап өсүүнү максат койгон адам жакшы досторду, жакшы чөйрөнү тандай билүүсү керек деген сөз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.